Сарынжи Маматумаровдун күнүнүн дээрлик бөлүгү ээр чабуу менен өтөт. Буйртма көп, аларды убактысында бүткөрүү керек. Бир ээр 10 күндө даяр болот. Сырттан караганда жеңил эле көрүнгөнү менен керектелүүчү жыгачты даярдоо оңой эмес. Кадимки тал, өрүк, жаңгактын сөңгөктөрү керектүү өлчөмдө кесилип алынып, кайнатылат. Бул анын жарылып кетүүсүнөн сактайт. Эт бышканда бышат бул жыгач өзү. Жыгач өзү бышкандан кийин бул суу чабылган жыгач эми. Мунун ичинде сок испарение болуп чыгып кетет. Паргайлап чыгып кетет, бул бышып калат жыгач мындай. Заодно уже эки бүтүп атат уже бул. Жеңилдеп кургап дагы калып атат, бышып дагы калып атат, жарылып атат бул. Жыгачтын жакшы кургашы ээрдин бекем болгондугунун кепилдиги. Алкылдаттык менен чабылып отуруп, ээрдин формасы алынат. Атка жакшы отуруусу үчүн өлчөнгөн ченем менен жаза баспай чабуу зарыл. Таруудай болгон ашыкча жерде калбоосу кажет. Ал эми ага теринин капталуусу ээрдин узак убакытка дейре сапатын жоготпой, ат үстүндө бекем туруусун шарттайт. Ээр эмгегин жер жебейт. Устанын эмгектери алыскы жактардан да кардар тапкан. Красноярскийден, Тюменден, ар жактан ушу заказчы ушу балдар. Өздөрү багаттардын сүрөттөрүн жиберет. Мен атымда чоң же мындай мичке же мындай дейт. Ошолорго карай ушуга чаап бериңиз дейт. Эми аслында баягы аттарды ар кандай болот да, серибий аттар болот. Уже необычный да булар. Анан кийин койжондоп коет. Алар тоголок, сербер жок, тоголок эле мындай. Системага окшогон. Алар уже заказной, уже башкача чабасын деп өзгөртүпчү. Кыргыз эли илгертен атты аздектеп келет. Андагы жабдыктарга да өзгөчө көңүл бөлүнөт. Анткени аттын ээсинин мартабасына дал ушул жабдыктар аркылуу да баа берилген. Казак каштап коюшундар. Казак каштап ортосунан бир гана эме болот да. Анан кийин муг урулган жерлеринде, мына жерлерде муг урулбайт буга. Себеби адам колун тетеп эме кетпеш үчүн ушу жылаңач болсо сыйда кармаганга оңой болуш үчүн ушундай болот. Анан кийин булар булактын ээри бул дагы основной себеби мына жерден киргизип, бу жерден чыгарат да, мен жерден мындай кадалат үзөнгө кадалат. Анан биягы дагы аттын денесин өтүп кетпеш үчүн жерин дагы коюлат. Жип эме болуш үчүн. Анан кийин мунун чарасы мен кеңир болот. Мына арасы дагы, мына жери дагы бийигирээк болот. Маматумаров бир айда 7-8 ээр даярдайт. Баасы 5000ден 10 000 сомго чейин. Бул ээрдин кашы бөлөк даярдалгандары. Ал эми кошо чабылса, баасы 20 000ге чыгат. 30 жылдан бери аркалаган ата кесиби каарманыбыздын киреши алып келүүчү булагына айланган. Сымбат Абдакимова, Улукбек Нарматов, Прайм жаңылыктары, Өзгөн району.